Dostlar жана кесиптештер, барыңыздарга салам. Кыймылсыз мүлк сатуучу кесиптештериме дагы бир пайдалуу курал сунуштайм. Бул ар кандай мессенджерлер аркылуу таратуу үчүн сиздин мүлкүңүз жөнүндө маалымат топтомо. Адаттагындай мындай бир маалыматтын ордуна кардар курулуш компаниядан ушундай билдирүүнү алуусу алда канча жагымдуураак көрүнөт. Сиз жөн гана тиешелүү объектти тандап, аны экрандан скриндеп кесип алып, мессенджер аркылуу жөнөтсөңүз болот. Скриндөөнү билбегендер үчүн видеонун сүрөттөмөсүндө орусча видеого шилтеме калтырдым. Келиңиз, сиздин потенциалдуу кардарыңыз мессенджер аркылуу сизден эмне маалыматты аларын көрөлү. Биринчи, сиздин үйүңүздүн аталышын, анын дарегин, ПСОго берилүүчү датасын, анын классын, үйдүн кабаттарынын санын, СМРдин азыркы этабын, жылуулук түрүн, административдик аймагын, кээ бирлер үчүн маанилүү болушу мүмкүн. Аймактык локациясын, мөөнөтүн узартып бөлүп төлөө үчүн айлардын санын, мөөнөтүн узартып бөлүп төлөө үчүн 1 чарчы метр баасын, сом жана доллар, 100% алдын ала толук төлөө үчүн 1 чарчы метр баасын, сом жана доллар, акчанын ордуна башка мүлккө алмаштыруу варианттарын, тиешелүү банктагы же популярдуу валюта алмаштыруу пунктундагы доллардын учурдагы курсун, маалымат жөнөтүлгөн күнү жана убактысын. Айта кетчү нерсе, кардар сиздин кеңсеңизге келгенде доллардын курсун сиз жөнөткөн маалыматтагындай өзүнө пайдалуу курсту талап кылышы мүмкүн. Ошондо сиз дата жана убакытты көрсөтүп, ал жөнөтүлгөн курс кескин өзгөрүп кеткенин далилдей аласыз. Практикада мындай учурлар да болот. Бул сиздин продукт жөнүндө эң алгачкы маалымат. Башкача айтканда, прайс курант боюнча баа максималдуу жана бөлүп төлөө мөөнөтү минималдуу. Скидканы жана кошумча мөөнөттү кардар сиздин кеңсеңизге келгенде соодалашуунун натыйжасына жараша ала алат. Ошондой эле бул маалыматты өз каалооңуз боюнча ушундай бир билдирүү менен коштоону сунуштайм. Бул: биз сизди кеңсебизде күтөбүз. Келсеңиз баасын жана мөөнөтүн кененирээк талкуулай алмакпыз, деп. Ошентип, арзандатууга жана башка жеңилдиктерге кардарга үмүт берүү керек. Бул продукт мурунку видеодогу консультанттын эсептегичи менен бир жерде чогуу болду. Сүрөттөмөдөгү шилтемени колдонуп, кайра көчүрмөсүн түзүүнү сунуштайм. Анткени кээ бир кошумчалар киргизилди. Мисалы, банкты өз алдынча тандоо мүмкүнчүлүгү. Каналга жазылыңыз жана бул видеону кыймылсыз мүлк тармагындагы кесиптештериңиз менен бөлүшүңүз. Акырына чейин көргөнүңүз үчүн ыраазычылык билдирем.